турган будайлар, алдыңыздарда турган будайлар бул ошол кургак жерге себилген будайлар. Азыр ушул түшүмөн берип көрсөтүлүп турат. Кургакка себилсеңиздер болот. Айдап сепкенде, мисалы үчүн бир жаан, жакшы жаан жагандан кийин анан айдайт да, трактор кирип айдайт. А бирок сиз түзөө технологиясында ошол жаан чачынды күтпөй туруп сепсеңиз, биринчи жаан менен үрөөнү өлүп чыгат. Ошол жамгырды пайдаланды уже. Сиз салттуу ыкмада жерди айдап аткан болсо, биздин ыкмада уже үрөөн ошону өңгөнгө колдонуп атат да. Күз мезгилиндеги жаан чачынды, кышындагы кардын мундуулугун эрте жаздагы мундуу жаан чачынды эффективдүү пайдаланат. Себеби былтыркы жылы мисалы үчүн мартта, апрелдин 10-унда жамгыр болду, ошол боюнча июнда болду да жамгыр. Ошол мезгилде дагы биздин будайлардын бойлору ушундай болду. Ушул деңгээлде болду, ошол кыла катышкандар ошол келгендер билет. Бирок тилекке каршы күнүн ысыктыгына байланыштуу даандар жакшы болбоду да. Быйыл даан суу болду, Кудайга шүкүр. Кудай кааласа быйыл түшүмдүүлүгүбүз алда канча жакшы болот деген ниеттебиз.